Салам достор, кутман кеч баарыңыздарга. Сиздер менен дал ушундай жакшы эфирде жолугуп атканыбызга кубанычтабыз. Сиздерге сөз бергендей, сиздерге убадалагандай, Кудай буйрса азыр сиздер менен биргеликте Аяш апам деген аталыштагы бир долбоорду алып чыгабыз. Сиздер жардам берип турушуңуздар керек. Сиздер колдоп турушуңуздар керек. Сиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирип турсаңыздар, мен ойлоп турам, бүгүнкү эфирибизди ийгиликтүү өткөрөбүз. Албетте, бүгүнкү күндө баарыбыз үйдөбүз. Ушундан улам мен өзүмдүн колдонуучуларым, көрүүчүлөрүм, катталуучуларым урмат үчүн бир жакшы бир проект уюштуруп атабыз. Албетте, мен ойлоп турам, ар бирибиздин апабыз, ар бирибиз баарыбыз үчүн ыйык, эне сыйлаган элге жагат дейт. Ушундан улам биз форматыбызды башкачараак кылып, үйдө олтурган апаларыбыз менен чогуу бир эфир жасайлы деген ниетти кылып атабыз. Сиздерге айтып кеткендей эле, бүгүнкү биздин коногубуз ырчы, кыргыздын сыймыктуу уулу, барыңыздарга белгилүү болгон Нурлан Насиптин апасы Тамара Аяш апам менен эфирге чыгалып атабыз. Эгер сиздер даяр болгон болсоңуздар, мен ойлоп атам, сиздер даярсыздар. Камераңызды ачып алыңызчы дейт. Камерамды ачып алайын да. Туруп көрүнүп калды. Үнүм жакшылык угулуп атат, биринчиден сурап алайын, Үнүм жакшылык угулуп атат, Анда сиздер даяр болгон болсоңуздар, Аяш апамды мен түз эфирге алып чыгайын. Азыркы күндө Аяш апамдагы эфирди көрүп атса керек. Мынакей бул жакта жакшы кабыл тилектер башталды. Азыр улайбыз түз эфирге. Кана биздин Аяш апам, Тамара Аяш апам мына кетти. Азыр Аяш апа кандайсыз? Жакшы, кандай өзүң? Жакшысыңбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Тынч отурасызбы? Отурабыз, Кудайга шүгүр. Кудайды. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Өзүң кандайсың? Ден соолуктарың жакшыбы? Жакшы. Жүрөсүңбү? Иштериң жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Баары жакшы. Урматтуу жалпы достор, мына экранда биздин сүйүктүү Аяш апабыз, ырчы Нурлан Насиптин апасы Тамара Аяш апам чыкты. Аяш апа. Биринчи жалпы көрүүчүлөр менен, көрөрмандар менен учурашып кетпейсизби? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул максаттын түз эфиринде жолугушуп атканыбызга чоң рахмат. Бардыгыңарга жакшы маанай каалайм. Азыр ушул аты жаман оорунун аркасы менен элдин баары Кудайдан тилеп, жакшы аман эсен ушул эмеден чыгып кетсе экен деп отурабыз. Кудай ушул ооруну Кыргызстандан, бүт эле дүйнө жүзүнөн алыс кылсын. Бардык дүйнөдөгү элге тынччылык каалайм. Дүйнөдө тынчтык болсо анан бардык үйдө тынччылык болот го деп ойлойм. Кыргызстандын да элдин дагы аман болсун. Ушу бардыгыбыз тынчтыкта жашайлы айдан. Ден соолук берсин бардык үй бүлөгө. Аяш апа. Бүгүн күнүңүз кандай өттү? Үйдө кандай өткөрүп атасыз? Кандай болуп атат? Үйдө ошо Кудайда отурабыз. Бардыгыбыз эле ушул азыр бала чаканы ушу үйдөн чыгарбай, ушу элдин мына биздин өзү жогору жактагы жетекчилерибиздин айткан аткаралы эми ошо үйдөн чыкпай отурганыбыз деле биздин бир чоң кошкон салымыбыз экен. Ошо үйдөн чыкпагыла деп бала чаканы деле
чыга көрбөгүлө, эшикке чыксаңар да бирөө жанымдан дагы жууп, ооруп калбагыла деп ушу болгон акыл насаатыбызды айтып отурабыз. Жакшы ден соолукта болсок бардыгыбыз, анан калган нерсенин баардыгы боло берет го. Айышпа, эми экөөбүз маегибизди баштайлы. Мен билгенден сиз көп жыл агартуу тармагында мугалим болуп эмгектендиңиз. Бүгүнкү күндө мына уулуңуздун сунушу менен уулуңуздун жанындасыз дегендей. Өзүңүз жөнүндө кыскача айтып бербейсизби? Кайсыл жерде төрөлдүңүз эле? Балаңыз кайсыл жерде өттү? Мен өзүм ушул Токтогул районунун эле ошол жерде төрөлүп өскөм. Ошо Токтогулдун Терек суу деген айылы. Азыр биздин туулуп өскөн айылыбыз көлдүн астында калды, тилекке каршы. Кичинекейинде биз ошол Токтогулдун Кара Сакал деген айылында төрөлгөн. Азыр ал жер андан кийин мектепке окуган учурумда Маркс деген айыл бар эле. Мына ошол жерде окудук мектептен 5-класска чейин. Анан кийин көл болуп, жана Токтогул кези курулгандан кийин Токтогулдун көп айылы ошо суунун астында калды да. Анан ошондо бизди көчүрүп чыгарып, анан Терек суу деген айылга көчүп бардык да. Ал жер ээн эле талаа болчу. Анан кийин бүт элге кредит берип, анан кийин ошол жерге үй салып бардыгыбыз, ошол жерге жайлаштык. Атам, апамдар ал убакта рахмат бардыгы бар эле. Атам поштада иштечү эле, мурун мугалим болуп иштеген. Апам мугалим болуп иштеди өмүр өткүчө. Эл агартын отличный эле. Анан ушул кичинекей чагыбыз ушул ошондой болуп өттү. Азыр Терек суу айылында турабыз. Мен өзүмүн тууган уругум деле бүт ошо Терек сууда. Демек, Токтогул ГЭСи суу турган жер сиздин мурун айылыңыз болгон экен. Ооба, балалыгым ошол жакта калды. Ошол жакта калыптыр да, Ооба, балалыгым. ГЭСке ошо эметкенде өзүм түшүмө кирип калат да, ошол айыл кичинекейимде өскөн айылдар, ошо ойногон жерлерибиз ошо кирип калат ГЭСке. Ошо Маркс деген айыл этек, көчөбүздүн этек жагында чоң алма бак бар эле. Анан ошол жерге барып, жайында барып алма жече элек, эме алып. Ошолор кирет түшүмө ГЭСке. Сиз өзүңүз мектепте жогоруда айткандай көп жыл мугалим болуп иштедиңиз, башталгыч класстагыларга сабак берген экенсиз. Демек, мен ойлоп атам, балдарыңыздын баары мектепте жакшы окуган, Баары эле жакшы окуду го дейм, баардыгы эле. Эми кыздарым жакшы окуду. Анан балдарым деле жакшы, мындай эми отличник болбосо дагы ударник ушундай окушту, жакшы эле окушту. Анда биз Нурлан жөнүндө да сурай кетели. Нурлан каякта азыр? Нурлан үйдө азыр, ошо эметип атат окшойт. Эмесин, музыкасын таңкылдатып отурат го. Демек, карантин учурунда Нурлан чыгармачылык менен алектенип атат, Ал такай ошо бош отурганда тынч отурбайт, ошо такай ыр жазат, ыр чыгарат, ырдайт, ошо иштейт да, бош отурганын көрбөйт. Нурландын бала чагы жөнүндө айтып бербейсизби? Мектеп учурундагы Нурлан кандай бала эле? Тентек бала беле же тентек эмес беле? Нурлан эркелер болуп чоңойду өзү. Эрке андай деле өтө беймаш болгон жок. Үйдө биздин тилдерди укчу да иши кылып. Эң баштык кылган көргөн деле жокмун чындыгы келгенде. Айткан нерсени бүт аткарчы. Анан ошо көбүнчө музыкага кызыгып, алаксып, иш-биш кылганда алаксып калчу да. Ошо менен алаксып ошо ырда отуруп, комуз чертип, гитара чертип отуруп, анан унутуп калып бирдекелерди жасап кой десем. Анан
ошого алаксып калышы эле. Анан көптөгөн мындай көчөгө чыгып бейбаштык эмесин көргөн жокмун. Андай бейчеки ашыкча эчтеке жасаган неме болгон жок. Үй тиричилигине тың болчу. Үйдө мал сал карап, коро сарай тазалап, аларды аябай ордундай аткарчу да, таптаза кылып, короолорду шыпырып, мал караганы, малга чөп салганда, ошо огородко иштегенде, ал убакта бул мектепте окуган кезде биз ошол убакта Союздун тараган маалы болуп аябай кыйынчылык кеч болчу. Ар ким өзү тирчилигин, айлыктар жок болуп мектептерде деле. Совхоздор жоюлуп, анан кийин булар мектепте окуган учурда кыйынчылык болду, чындай кылганда. Бүттү баардыгыбыз эле буудай ун тарттырып, ошондой кылып, огород багып, тамеки да бактык, мектепте да иштеп жүрдүк. Мисте жана чаккан неме. Анан кийин жүгөрү бакчыбыз, ушул огородду Кудайга шүгүр эле багып, ушу бала чакам менен иштеп жүрдүк. Бардыгына эле катышып жүрдү. Анан бир жолу үйдө айтып бердиңиз эле да? Тиги Нурлан кичинекейинде Акаев болом дей беришкен го. Ошону айтып бербейсизби? Ошо кичинекейинде ушинтип эле чачын алып эле, анан чачын алган күнү эле ошо телевизордун жанында Акаев чыкса эле башын тийгизип, мен Акаев болом деп, анан атасынын көйнөгө таккан галстуктарын тагынып, шляпасын кийип, анан ушуну мен Акаев болом деп эле ушинте берчү эле. Анан эми Акаев болуп президент болбосо дагы, мен ойлойм, ошо Кудайга шүгүр, элдин арасында ошо элдин уулу болуп атканына мен Кудайга миң мертебе шүгүр кылам. Кудай акыл эзи, ошол Кудайга ыраазымын. Ошо баламдын ошо эл керегине жарап, ошо ырдап, ошо элдин арасында жүргөнүнө Кудайга тооба кылам. Анан Аяшпа, мен билем, сиз Нурландын Аяштам экөөңүздөр эң биринчи көрмандар сиздерсиздер, эң биринчи сынчылар сиздерсиздер. Нурлан ушул бала кезинен эле мен билгенден оон чыгарып баштаса керек, эме оон чыгарган мектепте окуп жүргөндө ырдап жүрчү да, комуз чепип, ошо атасынан үйрөндү бүт нерсени, комузду дагы, аккордеонду дагы, гитараны, ушуларды үйрөнүп, өзү аябай кызыкчу да. Анан кийин ошентип жүрүп эле, анан биз аябай баягы телешкалап, мисте багабыз, жүгөрү түшүрөбүз, анан үйдүн эшигин алып келип арчып, мистелерди кагып, ошентип аябай чарчап, анан бир телешка ошо мисте түшүрүп, анан ошону кагып бүтүп, анан чарчап эмеге эшикте тапчам бар эле да, анан ошого жаткан эме кылып, комуз кыңылдатып жатып эле. Анан кечинде биз отуруп, тамакка отуруп чай ичели десек эле, анан мен ыр чыгардым, уксаңар. Анан кийин ошо жана туулган жер деген Бактыгүл Чотурованын немеси экен да, эме сөз ошонту да, анан ошого оон жазыптыр. Анан ишенбейбиз да, эми бул чын эле кантип эле ушул оон, бул мындай оон барча деп эле. Анан угуп көрсөк, чындап эле анан эме өзү оон жарата баштаппыр да. Бир Кудай таалам өзүнө бир эме берди окшойт го, ошо. Ошондон баштап анан өзүнүн эмеси ачылды. Ошо ырга аябай эметип калды. Анан 9-ду бүткөндөн кийин, ошо 8-8 классында болуш керек. Ошо сентябрда анан ошол мисте кагып, анан картошка, ушулардын баарын түшүмүн эметип, анан Бишкекке алып келип өткөрүп, өзү мунун эмеси 10-сентябрь туулган күнү да. Анан атасы ошо мистенин ушул эменин акчасы менен сага эме цветной телевизор алып берем Будакабызга, туулган күнүңө деп калды. Анан мен өзүм барам, анан Бишкекке барам деп кошулуп, атасы менен барып Бишкектен ошо картошка өткөрүшүп, мистелерин өткөрүшүп, анан цветной телевизор алып келишкен. Ошол эсимде да, туулган күнүнө да алып берген ошондо атасы.
ооба. А, Анан Аяшпа, мына бүгүнкү күндө Нурландын чыгармачылыгы мына быйыл 10 жыл болуп атат, өсүп атат дегендей. Нурландын ырларынын арасынан кайсыларын өзгөчө жакшы көрөсүз? Нурландын кайсыларынын өзгөчө көрманысыз? Эми билем баарын жакшы көрөсүз, баарын угасыз, бирок арасынан жүрөгүңүзгө жакын, мындай жакшы кабыл алган ыр барбы? ыры мен баламдын ыры бүт эле баары баягы өзүнүн баласындай болуп калат дегендей ырларын бүт эле жакшы көрүп алгам өзү. Анан мага ошо сюрприз болгон ыры эме болду да, жана апакемдин мага арнап чыгарган ыры экен. Тиги концертинде мага арнаганын деле айткан эмес да ырынын. Анан концерти болуп калды. Анан элдин арасынан алып чыгып, анан ошо мага арнап ыр жазып, анан ошо апакемдин маанайы деген ырды ырдап чыкканда, ошондо аябай толкунданып, көзүмө жаш тээрен ошол балам ошо мындай мээнетимди ушундай эметкенине ыраазы болуп, аябай ыраазы болгом. Ошол ырын жүрөгүм менен кабыл алып, аябай жакшы көрүп алгам. Ошо азырга чейин жакшы көрөм ошол ырын. Демек ошол апакемдин маанайы деген ыры сиз үчүн жакын ырлардан, Ооба. Анан Аяшпа, Нурлан жөнүндө сүйлөшүп атсак, бул жактан көбү сурап атат, башка уул кыздар жөнүндө эле айтып берсинчи деп. Элзада эжем жөнүндө, Русана Айшекем жөнүндө айтып бербейсизби ошолор жөнүндө дагы? Ооба, мен Элзада мен өзүм ошо 76-жылы эле чыккам турмушка. Анан кийин кийинирээк балалуу болдук да, ошо 82-жылы Элзада көрүндү. Анда биз эме атасы институт бүткөндөн кийин баягы Союз убагында политехти бүткөндөн кийин эле 2 жылга эмеге бөлүүчү да, жерлерге бөлүүчү. Анан ошондо 2 жылга Жалал Абадка бөлүнүп калды Масбек. Анан ошол жакта жүрүп, анан кийин ушул Элзаданы Кудайдан тилеп алганбыз. Ошо Элзада ошо Жалал Абадта көрүндү. Анан кийин 1 ай болгондон кийин Токтогулга көчүп келдик кайра. Ошо ага чейин 2 жылы бүтүп калды эле да. Анан өзү сурангандан кийин ошо Токтогулга келип, анан Токтогулда ЖЭУда иштеп калды. Ошо менен айтты иштеп жүргөндө анан Руслан көрүндү. Руслан 83-жылкы декабрда. Анан кайненем да карып эметип калды. Анан кийинки кайненем дагы бөлүнүп өстөрүнчө кеткенден кийин үйгө айылга ошо апабыздын жанына барыш керек болуп калды. Анан аяка көчүп бардык. Аяка көчүп барган, айылга баргандан кийин 89-жылы Нурзада деген кызым азыр Токтогулда центрде жашайт. Ал кызым көрүндү 89-жылы. Анан ал ошо Терек сууда төрөлдү. Анан кийин 90-жылы Нурланды төрөдүм. Экөө Руслан менен Элзада 1 жаштан, эме Нурзада менен Нурлан экөө 1 жаштан да. Андан кийин 8 жылдан кийин Нурландан кийин 90-жылдан 98-жылы эң акыркы чолпон айым көрүндү да. Ошо менен 5 балалуу болдук ошентип. Кубанычтабыз. Анан сизден сурагым келип атат. Неберелериңиздин атын баарын жатка билесизби? Билем го. Билем. Катары менен айтып бериңизчи. Эң чоңунан баштайын эми. Кыздар, эң чоң неберем кызымкы да, ушу жана Токтогулдагы кызымдын эмеси. Кызы Алина. Андан кийинки кызымдын аты Бегай, Анайын, Мөлтүр. 3 кызы бар кызымдын. Эми Кудай кааласа эркек бала төрүп алса 3 кызы бар. Ошо Мөлтүрдүн атын мен койгом. Мөлтүр деп, Анан кийин Русландыкы болсо эме Руслан, андан кийин Элзаданын баласы улуураак. Элзаданын баласы Даниэль.
Анан тилекке каршы күйөө балам өтүп кетти. Ошо менен ошо азыр бир баласы менен кызым биякта Бишкекте. Баласы азыр чоңоюп калды. Кудайга шүгүр 4-класста окуп атат. Анан Русландын балдары кыздары, Русландыкы эң улуу кызы бар, Айым деген. Андан кийинки Анарка мына 5 айынан бери мен өзүм баккам, менин колумда. Анан Байы, анан Жазы, жакында эле бир жумадан ашып калды. Келиним төрөдү, Гүзел койдук атын. Ошо. Анан азыр бейикте биз өзүбүз Нурландын колундабыз. Нурланымдын бир кызы бар, Дарья. Дарья, 1 жаш болуп калды Дарья. Анын эмесине карантин болуп калды. Карантинден кийин Кудай кааласа тушообуздун кезебиз го деп турабыз. демек тушоо той корабыз, Кудай кааласа. Анан Аяшпа, албетте сиз апалар, сиздер Аяшпалар дайыма биздин жакшылыгыбызга кубанып, анча-мынча оор күн болгондо кайгырасыздар. Азыркы учурда Instagram аябай өнүгүп, социалдык тармактарда ар кандай комментарийлер жазылат, бизге жазылат, балдарыңыздарга жазылат. Ошондой комментарийлерди окуй берип, жүрөгүңүз ооруп калбадыбы? Же көнүп калдыңызбы? Мен жаңы окуганда аябай мындай жүрөгүм ооруп эметчимин да. Анан кийин көнө баштадым. Бирок дагы деле мындай туура эмес калп комментарийлерди окуганда аябай кыжаалат болом да. Жүрөгүм ооруйт. Кандай эне болсо деле баласы жөнүндө, кызы жөнүндө калп нерселерди жазганда, туура эмес эмелерди жазганда жүрөгүм ооруйт да. Кандай эне болсо деле. Көпчүлүк билип билбей эле кошо аралашып жашап аткандай, кошо жүргөндөй, же мүнөзүн билип, мамиле куруп, мүнөзүн билип алгандай эле туура эмес сөздөрдү сүйлөй беришет көпчүлүгү. Чындай келгенде билгендер бар да эми кандай адамдар экенин. Жогоруда айтып калдыңыз, буга чейин сиздер Токтогулда, Терек сууда турчу элесиздер, Бүгүнкү күнү азыр Бишкек шаарында Айылда үйүбүз турат. жай бар, Руслан, Нурлан айылда эмне бар, атам экөөңүздөр деле сурайт, тамда эмне бар деп жибербейт да. Мен Кудай кааласа тамда эки жагын оңдоп, анан барып турабыз го Кудай кааласа. Анан айылга жетпейт го, айыл деген өзүбүздүн чоңоюп өскөн, өзүбүздүн жер элибиз да. Демек, мен деле апамды Ошко алып келсем, 2-3 ай чыдап туруп айылга кетем дейт да. Сиздерде кээде айылга кетип турат экенсиздер. Мен келгенден эле эмесе кой кетейин айылга, кетеличи деп эле көнбөй жүрдүм, дагы деле кес кетким келет. Анан бул турмуш шарты ушундай экен, буларга да үйдө киши керек болуп калат экен, булар да эки жакка көп чыгышат, үйдө киши керек болуп калат экен. Анан биякта ошо убактылуу болуп атабыз, дагы көрөбүз да турмуш шартка байланыштуу. Мектепте канча жыл иштедиңиз мугалим болуп? Мектепте 32 жыл иштедим. 32 жыл иштедим. Мен 33-жылы пенсияга чыктым. Ошо жана эң чоң неберем көрүнгөн жылы Айым менен ошо Айым деген неберем көрүнгөн жылы пенсияга чыктым. Ошойдон пенсиядамын, үйдөмүн азыр. 11-12 жыл болоюн деп калды, ушундай болуп калды. Бул жакта сурагандар болуп атат, мага деле кызык болуп атат. Аяштан менен кайсыл жерде тааныштыңыз эле? Аяш апаң менен биз өзү биздин ата-энелерибиз эле сүйлөшүп эме болгон да. Мен мектепти бүтүп калдым, анан Ошко пединститутка тапшыргандан кийин ал убакта конкурс болчу да, экзамендерден 4-өөнөн тең өтүп туруп анан конкурска келгенде кулап калдым да. Эмеге тапшыргам, БФК тапшыргам Ошко. Анан кийин андан кулап калбаган, үйгө келгенден кийин эле анан мен кайненем ошо менин апам менен экөөнүн аталары бир тууганда эже сиңди болушат.
ошондо тайжелериме кайра келин болуп калып атпаймынбы. Анан сүйлөшүп анан ошо мен сиңдим эле кызын алып берейин, балам эми келе алсаң да анан ошо баланты Насипбекти көндүрүп анан үйдөгүлөргө барып айтышып, мен ошондой Токтогулда центрде эжемкине кетсем, анан өздөрүнчө эле куда түшүп макулдашып коюшуптур. Анан мен чакырышып, анан тааныштырып эле баягы илгери балдар ушинтип эле ала качып кетип калышчу, ушинтип эле. Ошентип эле үйлөнүп калганбыз. Жакшы. Негизи Айшпа, кыргызда сөз бар да, алма өз сабынан алыс түшпөйт деп. Үйдө ким? Сиз жакшырдайсызбы, же Айштам жакшырдайбы? Мен чындыгында көп ырдай албайм. Атасы жакшырдайт. Атасынын тууган уругу бүт баардыгы ырчы, чындайгы. Ошо атасы, чоң аталары, чоң атасы ошо Насипбектин атасы Акардон Чертиев аябай жакшырдаган экен. Анан ал Насипбекте калды. Насипбек дагы Акардондо чертет, комузда чертет, гитарада чертип ырдачы жаш кезинде бара эметте калды. Ошо Алло, Айшпа, айта бер. угулуп атабы? Угулуп атат, айта бер. Интернет жакшы эмес болуп калды окшойт. Ошо катып калып атат. Негизи апаларыбыздын жасаган баардык тамагы жакшы. Биз кайра Нурлан жөнүндө сурабыз келип атат. Нурлан, кайсыл тамагыңызды өзгөчө жакшы көрөт? Анан кайсыл тамагыңызды апа ушул тамак жасап бериңизчи деп суранат. Үйдө Нурлан өзү чындыгында мантыны жакшы көрөт да. Манты жасасаң аябай эметип жакшы көрүп жейт ошону. Анан кийин биз айылда ошо көбүнчө жанагындай бизде Гүлчатай деп коет, жалпак кылып кезип анан кесип 4 буштук кылып кесип жасаганчы ошо Гүлчатайды. Ошондойду кичинекейинен эле баары үйдө ошону жок дегенде бир 2-3 күндө бир жасап жеш, ошондой жасап бериңизчи деп жасап жешчи да. Ошол тамактарды жакшы көрөт өзү, чынында келгенде. Өзү кээде үйдө жалгыз калганда тамак кылып, жумуртка кууруп жегенчилер болобу? Андай бир чаанда эле болбосо өзү мындай казан аяка эмеси жок да, аралашпайт өзү, чындай келгенде. Бир өзү жаңгыз калып бир эле жасап жебесе билбейм. Андай эмеси жок. Өзүңүз канча бир туугансыз? Ошолор жөнүндө сурай эле. Мен өзүм 8 бир тууганмын. 5 кыз, 3 эркек. Анан быйыл ушу тилекке каршы эмеде күзүндө акем өтүп кетти, эң улуу акес. Анан азыр 7-өбүз да, 2 эркек, 5 кызбыз. Ошо. Негизи бизге жакта элде да Айша эжем жазып атат, чайды дагы күйдүрүп ичет Нурлан дейт. Чайды күйдүрүп ичет дейт. Анысы сен деле көрүп жүрбөйсүңбү? Күттүрүп. Негизи Тамак ашка өзү мындай түшө калбайт да, аябай эме кичине эле жезе болду тоет, ошо кичинекей тамак үчүн күтүп отурасың, жасап коюп анан көптө бошогондон келип анан ичет да, ишик албасын да, тамак туруп турат дегендей. Бир жолу айтып бердиңиз Нурлан, кичинекейинде
бизге аябай ээрчүүчү депчи, ыйлап ээрчүп алчу аябай чыбык менен сабап калтырып кетчүбүз депчи. Азыр ээрчүбөй калдыбы? Азыр ээрчибейт го дейм. Азыр ээрчибейт. Кичинекей эле ээрчиши аябай дегенде. Кичинекей эки колунан Элзада менен Урсулан эки жагынан, бир колунан Элзада, бир колунан Урсулан кармаган жерге оонап сүйрөтүп алып келип анан алып калышчу эле. Биз ошо ишке кеткенде эки жакка чыкканыбызда аябай ээрчиши. Негизи биз бул Аяш апам деген Instagram долбоор биринчи эфири болуп атат. Биринчи эфиринде сиз болдуңуз. Албетте ыраазычылык билдиребиз. Негизи биздин план боюнча бир 35 минуталык, 40 минуталык маек кылалы дегенбиз. Мына ошол 40 минута болуптур. Анда акырын биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлы. Аяш апа, сизге ыраазычылык билдирем. Негизи айта кетиш керек, мен Бишкекке барган сайын сөзсүз түрдө ушул Аяш апамдын колунан чай ичип кетмейинче, учурашып кетмейинче окшобойт. Мен Бишкекке барганда түз эле ушул Аяш апам үйүнө бара берем, өзүм үйүмдө көрүп эле. Бар болуңуз Аяш апа, оорубаңыз. Кудай буйрса ошол уул кыздарыңыздын жакшылыгын көрүңүз. Көп жакшылыктарды аксакал болуп жүрүңүз. Рахмат. Кудай буйрса неберелериңиздин үйлөнүү тойлорунда, кыз тойлорунда Аяш экөөңүздөр төрдүн көркү болуп жүрүңүз. Анда биз эфирди жыйынтыктап, жалпы бизди көргөн көрөрмандарга, көрүүчүлөргө сиздин каалоо тилегиңизди угалы. Рахмат Айлана. Мына ошо бүгүнкү биринчи эфиримди атасың, ошо Инстаграмда. Ушул эфириң улана берсин. Эфириңе узун өмүр каалайм. Өзүңө чың ден соолук каалайм. Ушул могу азыр элдин баары ошо жана жаман оорунун аркасы менен үйдө отуруп атат. Ушу отурган элдин баардыгына Кудай ден соолук берсин. Ушундай жаман нерселерден алыс бололу. Дүйнө тынч болсун, дүйнө тынч болсо, аалам тынч болсо, баардык үй бүлө тынч болот го деп ойлойм. Ошонун ичинде ушу биздин кыргыз элим аман болсун, өнүгүп өсө берсин, ар бир үй бүлө бактылуу болсун, ден соолукта болушсун, бала чакалары менен, небере чөбөрөлөр менен аман болсун. Сен өзүңө дагы Кудай күч кубат берсин, ден соолук берсин, Кудай бакты таалай берсин, ишиң ийгиликтүү болсун. Эртерээк үйлөнбөйсүзбү? Ушинтип күлүп жайнап иштеп жүрө бер Айлана десе. Чоң рахмат сизге Аяш апа. Кудай буйрса жакшылыктарда, тойлордо жолугалы. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Мына достор, биздин эфирибиз жыйынтыкталып атат. Кудай буйрса биз эртең дагы эфирге чыгабыз. Дагы бир белгилүү инсандын элге кызмат кылган, элге эмгеги менен таанылган дагы бир инсандын апасы менен маек кылабыз. Эртеңки Аяш апам долбоорунда жолугушканча барыңыздарга саламатта туруңуздар дейли. Үйдө болуңуздар, үйдө жакшы отуруңуздар. Бүгүнкү эрежелерди баарын туура аткарып, аты жаман ооруну сиздер менен чогуу биргеликте ынтымакта жеңебиз. Кызматыңыздарда мен Максат Давранов болдум. Негизи көптөн бери эфирге чыкпай, эфирде сагынып калыпмын. Анда эртең дагы жакшы бир апабыз менен жолукканча саламатта туруңуздар.